Жалаң эле автобусту алып келип койсок, пробка маселеси чечилет деген мен алысмын. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына жолду расширение кылып жасап атабыз. 2 капталына тең коюп салышат. Парковация. Парковка маселесин чечиш керек. Азыр биз 47 точканы шаардын ичинен определить еттик. Многоярусный паркингтерди курушубуз керек. Астыда жердин астына бир 4-5 этаж, үстүнө бир 4-5 этаж. Бул бардык өнүккөн мамлекеттерде ушундай, биз ушуга барышыбыз керек. Жолдогу турган машинени биз алышыбыз керек. Бизде азыр ушундай план бар. Мына Газпромдун бир заправкасы бар, Роснефтин заправкасы бар. Бул нормага туура келбеген 2-3 заправка бар. Ушуларды алдырып, ошонун ордуна ушу многоярусный паркинг корголот деп биз проектин жасатып атабыз. Дагы эле жылбай жатат деген маселе дагы эле суроо беришип атат мэр катары мага. Сиз айттыңыз эле, эмне үчүн бул жылбай жатат? Дагы эле проектный сметный документация, согласование. Себеби бул конструкция сложный, 9 этаж машина тургандай нагрузка көп. Анын проектин жасаш керек, экспертизадан өткөзүш керек, норманы согласовать этиш керек. Ушуга кармалып атабыз. Бирок баштаган ишибизди биз жерге таштабайбыз, жасайбыз. Бул негизинде мен дагы ушу телепередачадан пайдаланып, биздин ички инвестор болобу, сырткы инвестор болобу суранып кетет. Бул жакшы бизнес. Ушундай мен многоярусный паркинг курам десе, биз жерди мээре бекер беребиз. Тем более бул жакшы баягы эл көп барган точкалардан жерди беребиз. Ошого паркингтерди курушсун, жерди бекер берели, бизнестерин кыла берсин. Бул дагы жакшы бизнестин. Бизнес менен баягы бийлик менен бизнестин ортосундагы мамиле ушундай болсо биз шаарыбыз өнүгөт деп ойлойм.